Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту октябрь окуясы боюнча күбөлөрдү сурады. Тергөөдө жабырлануучу катары өткөн ички иштер министрлигинин 4 кызматкери сурак берди. Алар октябрь окуясында башаламандык учурунда ден соолугунан ар кандай жарат алганын, ушул тапта ар бир 6 ай сайын медициналык кароодон өтүп турарын айтышты. Мындан сырткары жабырлануучулар бул иш боюнча айыпталып жаткандарга эч кандай дооматы жок экенин билдиришти. Отурумда октябрь окуясында жабыртаткандардын бири кандай жарат алгандыгын далилдөө үчүн сотто көзүнө коюлган протезди чечип сотко көрсөткөн. Бирок жабырлануучулар соттолуучуларга доо коюудан баш тартышкан. Ал эми бүгүн 1-май райондук соту октябрь окуясы боюнча ишке чекит коеру күтүлүүдө. Эске салсак, октябрь окуясына байланыштуу 7 саясатчыга айыпталган. Алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, анын кеңешчиси Фарид Ниязов, жан сакчысы Канат Сагынбаев, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов жана саясатчы Өмүрбек Бабанов. Вы знаете, я в цирках не участвую, это цирк, это не суд, это цирк. Сам процесс цирк. Вот ребята поневоле участвуют, но мне-то зачем участвовать? Это цирк, позорный цирк. Акыркы сөзүмдү Кудай буйруса, бойлога чыкканда айтам, бир топ сөз бар. Господин Ташиев просто говорил о том, что у вас якобы хорошие условия были созданы, да? Ну я же предложил, если кому-то нравятся мои условия, я готов поменяться в любой момент. А в целом у вас условия содержания действительно такие, как описаны? Ну спроси у Лейлы спроси. Конечно, много времени. Ош облусунун Алай районунда 3 жашар бала жакындары тарабынан сабалды. Бул тууралуу маалыматты Ош облустук милициясы таратты. Учурда уру токмокко кабылган баланын абалы туруктуу, бирок башы жарылган жана буту колу денеси көгөргөн. Мындан улам наристеге биринчи жардам көрсөтүлгөн. Окуя Чоң Алайдын Кашка суу айылында болгон. 22 жаштагы жаран баласын бир тууган эжесине жай мезгилине чейин карап туруу үчүн таштап кеткен. Бирок баланы алып калган тарап баланы уру токмокко алып, жолдошу экөө аны ооруканага көрсөтпөй үйүндө карап жүрө беришкен. Зомбулукка кабылган баланы байкап калгандар Сары Могол айыл өкмөтүнүн социалдык иштер боюнча кызматкерлерине телефон аркылуу билдиришкен. Тиешелүү кызмат айтылган дарекке барганда 3 жашар баланын денесинде ар кандай жаракаттарды, колдору, буттары көгөргөнүн, башы жарылганын жана сыйрылганын көрүшкөн. Ушул тапта бала Алай райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын карамагында. Ал эми баланын ата-энесин жана анын өздүгүн аныктоо боюнча тиешелүү иштер башталган. Баланы сабагандарга тиешелүү экспертизалар дайындалган. Анын жыйынтыгы менен наристеге зомбулук көрсөткөн жарандарга карата юридикалык баа берилет. Вы согласны с решением суда? Убактылуу кызматтан четтетилген саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ичинде материалдык чыгым жок. Анткени 2021-жылы алынган Синофарм вакцинасынын каржылоосун Дүйнөлүк банк төлөп берген. Бул тууралуу маалыматты анын жактоочусу Кайсыл Абакиров социалдык тармактагы баракчасына жазып, төлөм экенин көрсөтүлгөн документтерди тиркеген. Адвокаттын жазганына караганда Дүйнөлүк банк 2022-жылы март-февраль айларында каржы министрлигине $13.454.000 которгон. Ал эми башкы прокуратура Алымкадыр Бейшеналиевге кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп, 2-июнда камаган жана Бейшеналиевдин тапшырмасы менен 2021-жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында чет өлкөлүк менчик компаниялардан $1,581,474,000 сомго вакцина негизсиз сатып алынганын билдирген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ички аудиттик текшерүүсүнүн жыйынтыгында улуттук Манас-Ордо комплексинде олуттуу каржылык мыйзам бузуулар аныкталган. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Аудиттик текшерүүдө 2020-2021 жылдары республикалык бюджеттен, ошондой эле атайын эсептен кызматкерлерге материалдык жардам, үстөк акы, эмгек өргүү акысы, эмгек стажы, кызматкерлердин ден соолугуна келтирилген залал үчүн акча ашыкча төлөнүп берилгени
аныкталган. Мындан тышкары тендердик сатып алууда электр энергиясы үчүн төлөөдө, Манас Ордо комплексинин муктаждыктары үчүн автотранспорт каражаттарын сатып алууда жана президенттин резервдик фондунан бөлүнгөн каражаттарды максатсыз пайдаланышкан. Натыйжада комплекстин жооптуу адамдары тарабынан жалпы суммасы 20,659,300 сом акча каражаты негизсиз чыгымдалган факты боюнча Талас облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Başlarına doğru koyuyorsun. Başlarına maksimalına koyuyor. Hangisi var? Yapıyorsun, problem yok. Siz bilmiyorsunuz. Etkili. Yüzük lira o da 12 TL'de. Ova 100 litre. Amınlarda da asker geldik. Вода с проблема в Соколовском районе началась. Люди собрались недовольные ради Соколовского района. Соколовская государственная администрация. Аким Анету сказали дождаться до часу. Зам Аким не захотел выходить к нам. Сказал, что у него более важные дела. Так, вот здесь более 4 сел собралось. Или какой-то, извиняюсь. Люди требуют воды. Со вчерашнего дня ввели лимит на воду. Люди не могут политься с этой водой. Первый полив. JFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко Кыргызстандын жаратылышын, туристтик жайларын жарнамалап жатат. Ал социалдык баракчасына өзүнүн видеосун жүктөп, анда Кыргызстандын табигаты жай мезгилинде өтө кооз болорун айткан. Мындан сырткары спортсмен жай мезгилин тоо койнунда ат минип, жакындар жана достор менен биргеликте эс алуу керек деп башкаларга сунуштаган.